Assalamu алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан көп алыс эмес жерде Фуркатта, бул жер Фуркаттын айланпасынан 500 метр жүргөндө биринчи линиядан 2 кабаттуу үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жерде Ашу маркети, Ашу магазин десеңиздер жергиликтүү калктын баарына маалым. Биздин үй биринчи линияда жайгашкан, Ош-Бишкек жолунун жээгинде, эч кандай снос иштери бул жерде жок. Мен сиздерге үй менен кененирээк тааныштыра турган болсом, үй негизинен 2 чектен турат, 5 соттуктан 10 сотук. Үй аябай чоң, биринчи линияда. Ушундай кансарайлар барыңыздарга насип кылсын деген жакшы ниет менен видеобузду баштайлы. Үйдүн короосу да абдан бийик тосулган, көрүп турасыздар. Үйгө кире турган болсок, үйдүн эки тарабынан кирүүгө болот. Вараталары темирден. Бул үйдү сатып алып, бала бакча катары же болбосо жеке мектеп катары иштетсеңиз дагы бул абдан жакшы чечим болот. Андан ар жагына курулуш катары иштетсеңиздер де болот. Кааласаңыз ал жерин бөлүп сатсаңыз болот, бирок кожоюну бөлүп сатпайм дейт, экөөнү тең бир сатам дейт. Баасын наркын видеонун акырында айтайын мен сиздерге. Үй толугу менен бышкан кыштан тургузулган, азыркы жанагы тешиктери бар, чоң кирпич эмес, майда кичинекей эски кирпичтер барыңыздарга маалым да. Ошондой кирпичтер менен үй толугу менен курулган. Алдында жер төлөөсү бар, мынакей көрүп турасыздар. Жер төлөөсү дагы өзүнчө бөлмө катары бөлүп коюптур, аны да иштетсеңиздер болот. Андан сырткары биринчи жана экинчи кабаттары бар. Мен сиздерге үй менен кененирээк тааныштырып өтөйүн. Үйдүн алдында унаа токтоо үчүн жер төлөөсү да бар. Багы, мөмө шагы уже жемишке кирип, өзүнүн мөмөсүн берип ечак эле баштаган. Үйдүн короосунда сыртында дагы 4 тонналык суу кампасы бар, үйдүн ичинде да суу кампасы бар. Мынакей көрүп турасыздар. Үй бир чек мына ушул жерден токтойт экен, мындан ар жагы. Экинчи чек мындан ар жагы башталат экен. Эгер бала бакча же болбосо жеке мектеп катары пайдаланып же жер издеп жүргөн болсоңуз, бул сизге абдан жакшы чечим болот. Монун узунунан дагы 2 кабатты куруп алып иштетсеңиз, короосу да кенен болчу да экен. Мынакей өрүгү, кокон глясы же болбосо чиришина дейбизби, бар экен, жүзүмү да бар экен, көрүп турасыздар. Үйгө эки тараптан кирүүгө болот. Бул жерде дароо эле тааныштырганча өтөйүн. Үйдүн сырты менен алгач, үйдүн ичинде мынакей үйдү сатып ала турган болсоңуз, койду соесуз, 3 очокко койдун шорпосун асасыз, конокторду сыйлайсыз. Жайкы тамак аш ичүү үчүн жайы дагы сөрүсү бар. Мынакей көрүп турасыздар. Чымын чиркей кирбеш үчүн, чымын чиркейлерден коргонуу үчүн сеткаларын дагы тартып коюптур, торлорун. Бул жагы жөн гана навес, склад катары колдонсоңуз да болчу да экен. Эгер мал чарбасы менен алектенем десеңиз, ага да ыңгайлуулуктар түзүлгөн. Мынакей көрүп турасыздар. Бул жерге ат же болбосо бука байлап, койпой байлап баксаңыз дагы болот экен. Мынакей экинчи кабатында чөп-чар жыйганга дагы шарттары бар экен. Бул жагында жайкы ажаткана бөлмөсү. Бул жагына кожоюн өзү дагы ат багыптыр убагында. Ат сүйүүчүлөр үчүн бул жагы тооккана, алды короосу кенен. Ушул эле көчөдөн сырттан да кирип келүү үчүн жолдору дагы бар. Мен сиздерге дароо эле үйдүн сырты менен тааныштырганча өтөйүн. Мынакей көрүп турасыздар. Үйдүн сыртынан, үйдүн эки тарабынан кирип келүүгө болот. Мынакей көрүп турасыздар. Бул жагынан дагы, бул жагынан дагы Баяс көчөсүнөн өткөндө тетиги bundan аркы кесилиш Баяс көчөсү. Көрүп турасыздар, үйдүн сырты жашылдандырылган, үйдүн сырты да тосулган. Бул жерде эч кандай снос иштери жок. Трансформациядан өткөн бул жерлер, анан чекке бөлүнүп берген. Мынакей. Ушундай үйлөр ар бириңиздерге насип кылсын. Үйдүн ички абалы менен да сиздер менен бир сыйра тааныштырып өтсөк. Үйгө киргенде мынакей алдында жер төлөөсүндө бир унаа бада турган гаражы дагы бар. Бетондордун куюлуу жолдорун көрүп турасыздар. Абдан сапаты дагы деле жакшы, көрүп турасыздар. Биз үйгө кире турган болсок, үйгө алдыңкы биринчи катар Ош-Бишкек жолунан киргенде варатадан дагы кирсе болот. Ал эми бул жактан ашкана жактан жер төлөөдөн кирүү жолдору дагы бар. Жер төлөө менен алгач сиздер тааныштырып өтөйүн. Бул жерде 4 тонналык суу кампасы да бар экен. Эгер кокустан суу өчүп кала турган болсо, 1 айга жете турган суу кампасы дагы запас суулары бар. Анда эмесе биз ашканага дагы баш багып көрөлү.
ашканага башпага турган болсок, мынакей көрүп турасыздар. Жертөлөдө биринчи кабатта ашкананын эмеректери да үй менен биргеликте калтырылат. Бул жерде үйдү толугу менен кубаттуулугун, жылуулукту сактап туруу үчүн бул жерде электрондук мешти дагы бар экен. Көмүр жаксаңыздар да болчу экен. Бул жерде өзү дагы газ алып келип коюптур үйдүн кожоюну. Үйдүн ушул газ мештери да үй менен биргеликте калтырылат. Ал эми бул электрондук мечи, желдетүү системалары бар иштейт. Потолоктору, шыптары бийик. Ушул эле ашкана бөлмөсүнөн кире турган болсок, мынакей алдында тамак аш ичүү үчүн столовый дагы бар экен, көрүп турасыздар. Ушул эле жертөлөөдөн экинчи кабатка көтөрүлүү тепкичтери дагы бар. Жылуулук системалары иштейт. Кышындасы Ташкент эле болот дейт, көрүп турасыздар. Тепкичтери болсо, бул жаңгактан экен. Ал полдор болсо паркетовый деп коет. Мына барыңыздар эле маалым болсо керек. Туш кагаздарды жана потолокту жууп тазалоого болот. Биз жертөлөөдөн биринчи кабатка көтөрүлгөндөгү жайы, күтүү залы, мынакей көрүп турасыздар. Ушул эле жерден, мынакей көрүп турасыздар, бул жерден эшиктен сырттан конок тосуп ала турган болсоңуз, же болбосо мынакей дарбазадан сырттан кирип келсеңиз, мынакей темирден эшик. Кире беришиндеги эшиктери да эки канаттуу эшик. Биз биринчи кабат менен сиздерди тааныштырып өтөлү алгач, эшиктен кирип келгенде оң жактагы бөлмөбүз бул дагы бир бөлмөсү. Азыр бир аз бул бөлмөлөрдө өзү кожоюн жашабагандыктан бир аз каралбай туруптур. Биринчи кабаттагы алгачкы бөлмөлөр бул ажаткана бөлмөсү. Ажаткана бөлмөсү менен жуунуп тарануучу бөлмөсү өз-өзүнчө жайгашкан. Бул биринчи кабатта дагы, экинчи кабатта дагы ушундай эле план менен курулган. Жуунуп тарануучу бөлмөлөрү бар, жана ажатканалары, кир жуучу машинасы дагы бар экен. Бул бөлмөнү жаап койсоңуз деле сыртынан да бир эшик менен жаап койсо болчу да экен. Кийинки бөлмөлөр бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн эки терезеси бар жалпысынан. Эки терезесинен күн батыш тарапты карап турат, асма чырактары жайында. Эки терезеси желимден терезе. Бул жерде столду ортого коесуз, конокту чакырасыз буюрса. Потолоктору, шыптары абдан бийик экен. Шыптары ушул турган жерден шыпка чейин 2-3-20 чыгат дейт. 3 метрден бир аз жогорураак экен. Улуттук калорияны, улуттук биздин түндүгүбүздү дагы берип турган стилде чагылдырып кетиптир. Биздин кийинки бөлмөбүз конок бөлмөсүнө удаа жанаша жайгашкан бөлмө. Бул уктоочу, ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Бөлмөнүн терезеси, бир терезеси бар. Терезеси түштүк тарапты жана ошондой эле фуркаттын круговой тарабын карап турат. Биз экинчи кабатка көтөрүлө турган болсок, якей көрүп турасыздар. Күтүү залында негизинен 3 терезе бар экен. Бир терезеси түштүк тарапты, күнчыгыш тарапты, экинчи терезеси, экинчи, үчүнчү терезеси түштүк тарапты карап турат экен. Жыгаштары барыңыздарга маалым. Мына жыгаштар жыл өткөн сайын эскиргенде кыйч деген башкача үн чыгарып калат. Бул канча жыл болсо деле жыгаштардын сапаты дагы деле жакшы. Экинчи кабатта күтүү залында кондиционер бар. Кондиционер муздаткыч системасы иштеп турат толугу менен. Көрүп турасыздар. Отургучтарында үй менен биргеликте калтырат экен. Интернет чубалгылары тартылып келинген, Wi-Fi бар. Эки терезеси күн чыгыш тарапты карап турат. Жылуулук системалары ушул күтүү залына да орнотулган. Биз тепкичтен көтөрүлгөндөгү оң жактагы биринчи бөлмөгө башпага турган болсок, эшиктердин бийиктиги дагы 2,80 барабар 2,80 жакын экен. Жылуулук сууну фильтрлеп ичүү үчүн жайы дагы бар. Бул балдар бөлмөсү экен, же болбосо балдардын сабак аткаруучу бөлмөсү катары пайдалансаңыз да болот экен. Бөлмөнүн негизинен 3 терезеси бар, жылуулук системасы бар. Полдору алдылары бетон менен куюлган, үстү ортолору үн чыкпас үчүн системалар орнотуп, сыртынан анан үстүнөн паркет менен коюптур. Бул жана биринчи кабаттагыдай эле жуунуп тараткана бөлмөсү менен жуунуп тарануучу бөлмөсү жайгаштырылган. Өз-өзүнчө Аристону бар, Аристонда иштеп турат. Жертөлөдөгү насосту иштетсеңиз ар бир бөлмөгө суу жакшы чыгып берет.
Бул экинчи кабатта негизинен жалпысынан 4 бөлмө бар экен. Биз экинчи бөлмөгө баш бага турган болсок, бул бөлмөнүн терезеси дагы бороону карап турат. Мынакей көрүп турасыздар. Үйдү сатып алсаңыз ушул эмеректер да калат экен, себеби буйртма менен алдырылып жасалгаланган эмеректер экен. Кийинки бөлмөлөргө өтө турган болсок, мынакей бул балдардын уктоочу бөлмөсү болуп калат экен, детский комната. Мынакей бул эмеректери дагы буйртма менен берип козулуп жасалгаланган. Софиттери бар. Бөлмөнүн терезеси күнбатыш тарапты карап турат. Жана ошондой эле унаа токтооч үчүн короону карап турат экен. Биз кийинки бөлмөгө баш бага турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз акыркы бөлмө, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, же болбосо муну балдар үчүн уктоочу бөлмө деп кабыл алсак да болчу да экен. Көрүп турасыздар. Айымдар жана мырзалар, видеобуздун аягында ушул 2 кабаттуу хан сарайдын жалпы наркына келип токтоло турган болсок, хан сарайыбыздын жалпы наркы 280 000 акш доллары менен бааланууда. Бир аз түшүрүп берүү жолдору бар, алмашуу жолдору жок. Үйдүн кожоюнун башын ортпай эле койсуңар, бир чекти бөлүп сатчы, же болбосо бул жагын өзүнчө сатчы деп, же болбосо менде автоунаа бар эле, үй бар эле, алмашалы деп кожоюндун тынчын албай эле коет экенсиздер. Эгер үй жөнүндө да кененирээк маалымат алууну кааласаңыз, 0779 315 315 номуруна кайрылсаңыз, үй жөнүндө дагы кененирээк маалымат ала аласыздар. Биздин каналды күзөтүп туруңуздар, чоң бармактан басып, видео менен башкаларга бөлүшүп койсоңуздар, биз кубанычтуу болобуз. Ушундай 2 кабаттуу хан сарайлар биздин ар бир көрүүчүбүзгө буюрса насип этсин дейли дагы видеобузду жыйынтыктайлы. Бизди күзөтүп туруңуздар.